Урматтуу мусулман бир тууганым, кереметтүү Кур'ан-ы Каримде Ниса сүрөсүндө Аллах табарак ва таала «Ва ахазна минкум мисакан гализа» силерден эң каттуу келишим, эң каттуу ант, эң каттуу сөз алдык дейт. Аллах Таалага берилген каттуу уада, ант эмне ал? Бул үйлөнүүдөгү нике, урматтуу мусулман бир тууган. İnsaniyatта болгон келишимдердин эң жогорку келишим шайлоодогу келишим эмес. Же башка бир жердеги содадагы келишим эмес. Мисакан гализ, Аллах Тааланын аты менен алынган эң чоң келишим бул аял менен эркектин арасындагы нике кезиндеги. Ва кайфа та'худунаху ва кад афда бa'дукум ила бa'дин ва ахазна минкум мисакан гализа. Никеде махыр бергенден кийин арада чыр чыкса кантип берген махырыңды аласың. Ва кад афда бa'дукум ила бa'д. Бириңе бириң бардык, урматтуу мусулман бир тууган. Өмүр жолдошуң сенин эң жакының, сенин досуң, агаң, иниң, эже карындаштарың көрбөгөн жериңди көрөт. Билбеген нерсеңди өмүр жолдошуң билет. Сен экөөң энеден төрөлгөндөй бири-бириңди билесиң. Ошондой турмуш болгондон кийин никедеги келишим эң жогорку Аллах Тааланын астында алынган уада экен. Андай боло турган болсо, урматтуу мусулман, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадис хайрукум ли ахли ва ана хайрукум ли ахли. Силердин эң жакшыларыңар жетексин алда кошоматчы кылган деген жок. Силердин эң жакшыларыңар компаньону менен, шериги менен бирге иштеген деген жок. Пайгамбар силердин эң жакшыларыңар үй бүлөсүнө, өмүр жолдошуна жакшы мамиле болгондор. Ва ана хайрукум ли ахли. Мен силердин араңардан өмүр жолдошуна эң жакшы мамиледе болгон менмин дейт пайгамбар. Эгер пайгамбарды биз өрнөк катары ала турган болсок, өмүр жолдошко болгон мамиле. Кээде бир соодаң үчүн, кээде бир тепкичтен экинчи тепкич көтөрүлүш үчүн кошомот кыласың, жакшы болуп көрүнөсүң. Бирөөгө өзүңдөн өзгөчө болуп көрүнөсүң. Бирок сенин кандай экениң чыныгы көрүнүшүң үйүңдө болот. Үйүңө келгенде бактылуулук барбы? Үйүңдөгү өмүр жолдошуңдун алдында кадыр-баркың кандай? Ага болгон сый-урматың кандай? Ва хазна минкум мисакан гализа. Силерден эң каттуу антты алдык дейт. Ант сен конституцияга колуңду коюп берген антың эмес. Же бир жерде келишимге кол койгонуң эмес. Аллах Тааланын астында берген никедеги болгон ант бул. Нафакасы мен берем, кийим кече менен адал турмуш куруп берем, көзүң көгөртпөймүн. Жамбашын же кабыргасын сындырбайм дейсин. Ал пеште өстүргөн бирөөдүн баласы. Ошого кыянат кылбайсың. Пайгамбар саллаллаху алейхи усикум бин нисаи хайра. Аялдарга болгон мен осиятымды кабыл алган. Фа иннакум ахастумухунна би аманатилlah. Алланын аманаты кылып алдыңар. Ва ахлалтум фуружахунна би калиматилlah. Аялдардын намысын Алланын сөзү менен адал кылып алдыңар дейт. Атанын берген белек эмес экен. Аллах Тааланын берген аманат экен. Алланын аты менен никеге алдыңбы? Аллах Таала берген аманат, ага кыянат кылбаган. Ал сага адал болгон, кызымды ала бер дегенмен адал болбойт ал. Аллах Тааланын аты менен нике кыйылгандан кийин Алланын аты менен адал кылып алдыңар. Алланын берген аманат экен. Аманатка кыянат кылуу жок. Пайгамбар алейхиссалам силердин жакшыларыңар мага жакшы болуп көрүнүң мүмкүн, жамаатка жакшы болуп көрүнүң мүмкүн. Көчөдө өзүңчө маданияттуу болуп көрүнүң мүмкүн. Биз кээде урматтуу мусулман битаган өзүбүздүн динибизди терең билбестен маданияттуу деп Европанын башканын кээде аялдарга эшик ачып, кайра машинеге отуруп калса, о, кандай аялды сыйлайт дейт. Сыйлабайт ал. Аялды бир товар катары рекламаларда колдонот. Динибиз аял затын кадыр бартайт. Урматтуу мусулман битаган пайгамбар ма акрамахунна илля карим, сыйлуу адамга да сыйлайт. Кор болгон адам кордойт дейт.